Бул күнөскан аянты 3 сотук. Мында Кулпунайдын Солхян деген сорт өстүрүлөт. Учурда экинчи терим аяктап, үчүнчү терим башталуу алдында турат. Мына азыр сиздер түшүмдүүлүктү бул жактан байкасаңыздар болот. Terimdi başladı bana. Разаков шаарынын Чимген айылынын тургуну Азам Култашбеков күнөсканада Кулпунай өстүргөн аймактагы ийгиликтүү ишкерге айланды. Ал өзү сыяктуу кооператив мүчөлөрү менен чогуу бул ишти 1 жыл мурун баштаган. Балдырымды 2025-жылы эккенбиз. Жакшы болду. Анан 1,5 тоннадай саттым. Кийин мунун убакыты келип калды эди. Бадырымды алып анан бул ишке өтүп муну жасадык да. Киресеси жакшы. Кичине чыгаш акылдык эди кооператив мүчөлөрү. Өзүбүз чогултуп ушул ишти баштап кылдык. Кудайга шүгүр, азыр жакшы эле үзүрүн көрүп жатабыз. Солхян деген сорту. Муну мен кадам жайдан алып келгем сорт немени, көчөттү. Ноябрь айында эккен эдим. Мына февралдан баштап сатып жатабыз азыр. Күнөсканадагы тазалык, кооздук, даамдуу өмүмү анын күн-түн жасаган эмгегинин акыбети болду. Учурда багбан кооператив мүчөлөрү менен бирге түшүм жыйноо менен алек. Терилген Кулпунайды жубайы ички базарда сатып жатат. Муну картошкадай кылып эле тербейт экенбиз. Мына сагынан үзөт экенбиз. Мындай үзүп туруп, мына этияттык менен салат экенбиз. Өзүм эле саттым. Азыр шу күндө эми берип атам оптумга. Биринчи пышкан маалда 1400дөн 1900га чейин сатылды килограммы. Азыр эми мына бөлөк жактан пышкандыгы үчүн 1200, 1500 болуп атат. Кимдерге сатып жатасыз? Магазиндегилер эле алып атат. Азыр эми көбөйүп калды. Азыр энди 10 кило, 14 кило, 15 килога чейин чыгып атат. Кулпунай күнөсканада эле эмес, ачык асман астында тамчылатып суугаруу ыкмасы менен да өстүрүлүүдө. Белгилей кетсек, Азам Култашбеков сыяктуу айылдын 25 тургуну бир кооперативге биригип, айыл чарба жана азык-түлүк коопсуздугу боюнча глобалдык программа жана дүйнөлүк азык-түлүк программасы тарабынан каржыланган долбоордун алкагында колдоого ээ болуп, атайын окутуулардан өткөн. Натыйжада Ташбеков өз короосуна 3 соттук аянттан 2 күнөскана тургузган. Анын бирине Кулпунай өстүрсө, бирине бадыраң тегип жаткан кези күнөскана заманбап технологиялар менен жабдылган. Корейский технология, бут баардыгы пульт менен да. Мындай бассак мына клёнкасын түшүрүп атат мына. Мына бул жакта клёнкаларын түшүрүп атат. Мынанда азыр мына көтөрөт. Мына осы мына түшүп атат мына аягда мына. Мына түшүп атат. Бул ошондо 3 кабат болуп атат. Мунусу көтөрөт. Ол түшүрөт, мына клёнкаларыны түшүрүп ачабыз. Күн сууткан мезгилде жабабыз. Күн ысыскан сайын ачабыз да. Жылуулук бул азыр жазга да. Наркысы бүт умный печке коюп, суугаруу мына немелер боюнча мына капельный решение мына тонналыкта суубуз бар. Мына моторчугубуз бар, моторчук менен күлчат этебиз. Баарын немеси боюнча мына капельный немелери бар, ленталар бар, суугарат да баардыгынчы. Азыр бизде 600 мүчөбүз бар. Ушу мүчөлөргө сапаттуу үрөндөрдү, жер семирткичтерди, бак тарактарды сапаттуу ошондой үрөндөр менен камсыз кылабыз. Биздин максатыбыз ушул мүчөлөрдүн аз да болсо жашоо тирикчилигини жогорулатуу. Бизге мүчө болгон адамдарга дагы бир биздин льгот, ошо кишилерге кандай товар алып келбейлик, биринчи 50% акчасын төлөйт, калганын түшүм жыйнаганда төлөйт. Лейлек районунун аймагында жалпы 33 дана күнөскана болсо, анын ичинен СРМТ айыл чарба кооперативи тарабынан 10 дана заманбап күнөскана курулуп пайдаланууга берилген. Бүгүнкү күнү аталган күнөсканаларда дыйкан фермерлер тарабынан мөмө жемиштер өстүрүлүп, ички базарларда сатылууда. Мингүл Көчөрова, Абдрашид Саттаров, жаңылыктар.